9%ды сиздер жашырганда эмне? Биз жашырган жокпуз. Жашырган жокпуз. Ким жашырган? Анда эмнеге сиздер өзүңүздөр жоопкерчиликти умура башчыларга артырып Жок, отурсуздар? бизде келишим керек бар. деп. Норбек, сен муну иликтегениңе эмне максат болду? Ошону Эмне айт, максат? сенин максатың. Кандай суроолор жараганын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз муфтият азыркы жерге келип кирип ошол суроолорго жооп алалы. Приемный каякта? Үстүндө Түшүндүбү? Жүрүңүз, приемга бир барып келеличи өзүбүз. Бул 9% адалбы же арамбы? адал арам маселеси, умура, ажылык. Жана Кандай сиз мындай, бир сен сөздө таратып атыпсыз. жанагы- Мунарбек Нурумуна компаниясына Мен тараткан жокмун. Бетиңизди коюп берсем, айтып Жок, ушул мен- нерсе коюп бере чакырсам, каяктан уктуңуз ошо? Миш уктум. Кимден? Билбейм, миш. Анын далил жок дейт. Саат 2-ге келиңиздер, бүт адистер келишет, бардыгы муфтий менен кошо жооп беришет деп бизге айтып жөнөтүштү. Буга чейин жок элең, анан низапта эле пайда болуп калдың, анан умурага барып, мына 9% шариятта адалбы, арамбы дегенди иликтеп атасың да. Же бирөө өзүң кызыктың. Өзүм кызыктым. Буга чейин Же өзүм бирөө кызыгып келгем. барып- Өзүм элдин кызыкчылыгына кызыга берем. Ооба. Биздин иш муфтият менен токтоп калбайт. Биз ар тармактуу иштерди Ооба. өтөп келгенбиз буга чейин. Хазирети муфтийибиз саат 2-де жолукмак элек. Азыр учурда кетишти. Силер биринчи адал арам маселесин карабайсыздарбы чогултууда, алымдар келмеш. Ажы башчы бул сөзсүз диний кызматкер болуш керек. Эми сиздерде ушул умра компанияларга тиешелүү адистериңиздер бар экен. Ошолордун бирөөсү умрага барып, ошо компаниялардын үстүнө эмне болуп атасыңар деп мынтип караган киши болдубу? 4,5 миллионго жакын каражат топтолду. Сомбу же доллар? Доллар. Азыркы могу келишимде жанагы умра компаниялар 9% боюнча сүйлөшөлү. Ошол 9% менен биз буну жактырдык. Ишмердүүлүгүңөрдү шарияттын негизинде жүргүзгүлө деген уруксаты бар. 9% үчүн муфтият тараптан умра компанияларга эмне жардам көрсөтүлөт? Буга чейин иштеп келген, бирок жаңы мыйзам боюнча буларга тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын мыйзамынан чыкпастан өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз. Эч ким аралаша албайт. Жок, эч ким аралаша албайт. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда 3-бөлүгүбүздө муфтият тууралуу болот. Ал жактагы биздин сурообуз 9% тууралуу. Анткени ар бир кыргыз жараны зыяратка баргандан кийин өзүнүн акчасынан төлөгөндүн суммасынан ошол 9%ды муфтиятка берип турат. Ошол суроолорго жооп алабыз муфтияттан. Ал эми бизге катталган унутпаңыздар. Азыркы учурда бизде 71 000 катталуучу болуп турат чек долбоорунда. Эгерде ушул 100 000 катталуучуга жеткен болсо, орозо ичинде, биз орозодон кийин сиздер орозо учурунда берген садакаңыздар, зекетиңиздер жана башка акчалар негизинде кайсыл жака кетет? Мечиттеги жазылган QR кодду карай турган болсок, ошол акчалардын негизги булагы кайсыл жакта жана кандай бөлүнөт, ошол тууралуу сиздерге айтып беребиз. Ага чейин бизге катталып, бизди колдоп туруңуздар. Анткени сиздердин колдооңуздар бизге чоң дем күч болот. Урматтуу мекендештер, биз Кыргызстанга келдик. Кудай таалам насип кылып зыяратта кылып келдик. Аны менен кошо ал жакта жүргөндө компаниялар менен сүйлөшүп отуруп, кандай суроолор жараганын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз муфтият азыркы жерге келдик, кирип ошол суроолорго жооп алалы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Эсиңиз жакшыбы? Муфтий тиякта болсо керек умрана. келди. Келдиби? Барбы жокпу? Азыр бар. Жүрүңүз. Ошол туруп алыңыз. Азыр кар көрүп эме? Алейкум ассалам. Тасыр, жакшысызбы? Эсиңиз жакшыбы? Аман эсен. Шүгүр, рахмат. Хош келипсиздер. Кош келдик. Так, сиздер биякта 1 мүнөт күтө турасыздар. Макул. Макул. Биякта туруп туралы. Мен азыр бир Муфтий бар экен бактыбызга. Азыр сүйлөшүп келейин дейт, ичинде экен жумушта. Анан ушул жерде мынтип карасак, бул жерде бүт ошол кайсы умра компаниянын лицензиясы бар, бул жерде көрсөңүздөр болот. Өткөндө бизди өзүнчө чакырган, келгенде бул компаниялардын арасынан иштебегендер дагы бар деп бизге айтып кеткен да. Мына көрсөңүздөр болот. пешимден кийинкиге ден атасак болобу? Муфтий менен өзү мененби? Өзү менен заместитель багы неме орун басары. Өзүчү. Жолдош ажы менен. Азыр ошол кирсем приемныйдагы немелер муфтий бошой жатат деди. Анан замга чалдым орун басарга. Аз муфтийге бир мындай бир жолуп көрөйүнчү. Жолдош байке азыр жумуштар менен немеде экен. Мен саат 2-ге келем дедим.
азыр саат 12 болуп калды, обед болуп калды, обедке чыгыш керек деп. График кандай сиздерде? 12-ден 2-ге чейин 12-ден 2-ге чейин. обед учуруп калат экен. Ошого мүмкүн болсо азыр суроолоруңуздар эмне талаптар болсо Алдын алабы? десеңиздер. Мындай мынау суроолор боюнча сурайын дедим эле десеңиздер, ошону бир неме кылып койсоңуз. Болбосо Муфтий менен саат 2-де неме кылсак болобу? муфтий мененби же зам мененби? Муфтий Экөө менен. эмне дейт? Экөө менен тең. Экөө менен тең. Муфтий дагы болот? Муфтийге орун басар алып кирет экен өзү. Өзү алып Мен келет. убактысын алып туруп, алып кирип берем саат 2-ге келсе дейт. Ишил муфтийге киребизби иши кылып? Ооба, буюрса. Жетекчилер аркылуу киришибиз керек да бизчи. Ага. Анан ошого Мисалы- мен өзүм мисалы- кураторго чыктым. Мисалы бир эле Приемныйга кирдим. Муфтий кабыл ала алабы ушундай неме келип десем, приемный каякта? Үстүндө Түшүндүбү? Жүрүңүз, приемга бир барып келеличи өзүбүз. Салам алейкум. бир сурак көрөлүм дейт. Жакшысызбы? Эсиңиз жакшы? Эсенмин. Муфтий барбы жокпу? Бар. Жолсак болот сүйлөшүп. Мен чечпейм. Ким чечет? Багытоочу менен муфтийдин кабылдамада. Сиз бул кишини эмне чакырдыңыз анда? Эмени жана сурадым го. Катчы деп алып келгенде. Сиз катчысыз, маалымат катчысызбы? Ким чечет анда? Муфтий менен ким менен сүйлөшсөк? Азыр. Орун басар. Өзү жок. Муфтий барбы өзү жокпу мындай? Саат 2-ге келгиле деди. А вопрос жокпу? Жок, сизге жок багым. Муфтий катып отурат, эшигине көрсөтүп коңузчу. Эсеги. Эшигине көрсөтүп коңузчу, мындай өзү менен сүйлөшүп, кайсы саат канчага келсек болот деп такташабы же бир 10 мүнөт сүйлөшөлү деген ой. Жакшысыздарбы? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жакшысыздарбы? Мен Ачыбек Мунарбек. Мунар деген мырза. Тартып атасыз. Ооба, пресс иште. Блогер эмес, журналист. Журналист. Пресс-секретарь. Ооба. Бул регистрация болгонбу? Ооба. Жылы умура боюнча Азирети муфтийдин орун басары бар. Жок, биз муфтийге сурообуз бар эле. Ал өзүнчө аны сүйлөшөбүз өзүнчө. Умра бөлүм башчылары менен сүйлөшөбүз, умра кандай. Муфтий менен өзү менен да сүйлөш керек болуп атат да. Сүйлөшөсүздөр ошо саат 2-де ошону толук Биздин бүтүрүп аппарат берсек жетекчиге болобу маалымат деп бергиле, балдардын келгендиги боюнча Азамат байкеге айткыла. аппарат жетекчиге кабар бердим. Азамат байке иштеп атабы дагы деле? Кеткен. Ошол Азамат байкеге кабар бергиле, аппарат жетекчибиз биздин ошол жооп берсе жакшы болот. Анан баягы мындай. Жок, аппарат жетекчи жооп береби же муфтий жооп береби? Жок, бул жерде Муфтиятта. муфтий бул диний тармак боюнча жалпы жооп Биз берет. динийди сурайын деп атабыз да. Жалпы жооп берет. Именно тармак боюнча бөлүнгөн атайын кураторлор бар. Ошолор жооп берди, дурус болот. Жок, биз Мисалы, диний муфтий тармактан. Жалпы боюнча мисалы элестеткиле, мисалы Кыргызстан боюнча канча деген көйгөй болсо, муфтий ошонун баарына тең жоопту да. Бул жерден болсо бөлүнгөн тармактар бар. Мисалы мен халал тармагына жооп берем. Халал тармагы боюнча вопрос болсо мен жооп берем. Менин ошол кураторум бар, ошол киши жооп берет. Адал арам ушул жерден чечилет кандай болот? Адал арам маселеси, умра, ажылык, жана өлгөндөн, төрөлгөндөн өлгөнгө тамак аш боюнчабы же сиздики тамак аш? Тамак аш. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин мисалы фатва бөлүмү бар, бөлүмдөр көп да. Ошолордун баардыгына тең бизде кураторлор бар. Ийне жибине чейин силерге мына силер бир жоопту алганда канааттанасыңар го, ушундай айтылбайбы депчи. Ошондой адис жооп бериш керек да. Муфтий болсо жалпыдан Муфтий негизинен жооп берет. Не жалпы жооп берет да. Ошондой иерархия ошондой да. Ошон үчүн аппарат жетекчи кабыл берди. Бир муфтийге айтып көрүңүзчү, биз тигелде деп бир балким кабыл алабы экен. Саат азыр так 12 болуп калды. Саат 2-ге келиңиздер, бүт адистер келишет, баардыгы муфтий менен кошо жооп беришет деп бизге айтып жөнөтүштү. Буюрса саат 2-де келебиз. Анан соң улантабыз. Азирети муфтийибиз саат 2-де жолукмак элек. Азыркы учурда кетишти. Азыр эми ичине кирели. Муфтийдин ордуна ким жооп берет? Ошону айтып коеюн, мына. Мону айтып коелучу, жакшы айтып койдуңуз. Муфтиятка киргенде могул жерге адам кире турган бир эшик кылып коюш керек экен. Адамдар мындайынан кирип атат. Бул туура эмес. Машина менен тарашат экенбиз да. Ооба. Эгерде машина жөлөп кетсе, түртүп кетсе, алейкум ассалам. Туурабы? Айтып коюшчу могу жерин. Бизге пешеходко өзүнчө могу жерди ачып коюш керек, калитка коюш керек. Туурабы? Машина менен жол талашпай. Бул деген өнүгүүнүн жолу да. Жол
азыр учурда ушул умра компания боюнча жыйын болуп атат дейт. ГКМдин кызматкерлери бул жакта экен. Чабыштан чыкса жолугабыз дейт. Эми бизге башында көрдүңүздөр, муфтиятты ооба чогуу жолуктурабыз деп айтышкан. Саат 2-ден 20 өтүп калды. Биздин келгенибиз бир 11ден өтүп келдик беле. 11ден өтүп келгенбиз, дагы деле күтүүдөбүз. Күтүлгенден азыркы учурда саат 2-де жолугабыз деген кирсек, кайдан бир жайдан чогулуш болуп атыптыр. Азыр угулуп атат, ушу умра компаниялар боюнча сүйлөшүү болуп атат. Бул жакта УКМКнын кызматкерлери бар экен, чогуу сүйлөшүүдө. Чыккандан кийин кандай чечилди, эмне болду көрөбүз. Азыр тартпай турсаңар, бир сүйлөшүп алалы. Жок, отурабыз. Бисмилла. Ооба. Мындай тартпай турсаңар, бир сүйлөшүп алалы. Эмне маселе боюнча анан тартып. Жок, маселе умра боюнча эле. Ошону сүйлөшүп алалы, тактап эмне маселе анан баштаса тартып жакшы болот. Биздики тартип андай эмес да. Мейлі, сен отыр. Сен ұста. Тура түшүнүп калам. Жакшынан турган бир нерсе жок го. Канча убакыт болду көзөмөлдөңүздөргө? Биз дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан баштап былтыр январда мыйзам кабыл алынып, анан күчүнө киргенден кийин ошонун алкагында бизде иш башталды. Анан умраны уюштуруу бул мыйзам боюнча бардык диний жүрүлгөнүн бардыгы муфтият көзөмөлүнүн алдында уюштурулсун деген ошо мыйзамдын алкагында атайын ал жерде фирмалар менен жанагындай келишим түзүп иштесе болот деген жободо жазылган экен. Ошол жобого таянып туруп анан биз биринчи ошо бүт пландар түзүлүп умраны кандай кылып Көзөмөлүңүздөргө алдыңыздар, кыскасы. алып анан биринчи баягы система койдуңуздарбы? эме деген атайын бир биринчи баягы келишим эме алымдар кеңешибиз бизде бар да. Ооба. Алымдар кеңешинен чечим чыкты. Эмне деген чечим? Умра уюштурулсун. Система Финик платформасы деген атайын эме бар. Эмне эсептен Финикти тандадыңыздар? Жанагы система күйүкпей, анан эмеде Брайттын эле технология. Ошол экөө төрт тараптуу келишим түздү да. Азирети муфти түздү. Госкомиссиянын директорунун колу, анан система күйүкпей деген, анан Брайт технология деген ошо төрт тарап келишим түздү. Ошо келишим түзгөн себеби бирөөсү баягы которуу жактарын көзөмөл эме иштетпесе, бирөө болсо жанагы системада адамдардын катталып, жана бүт эме болгондар бүт ошо көзөмөлдөйт. Кыскасы бүт көзөмөлдөйт ошо приложение. Приложение канча пайыз алам дейт? Келишимде барбы алар? Бекер келбесе керек. Канча пайыз бар? Келишимде жана күйүкпей менен берки экөөнүн айырмасы канча эле? Экөө бириге 1%. 1%, 9-дан 1%-ны алар алат, 1%. 8% 19 ноябрдан баштап муфтиятка. Кайсы 9%? Жалпы 9% да. 9%. Ошол боюнча айтып. Негизи башында бул 10% деп түзүлгөн. Эмне 10%? Ошо 10% төлөйт депчи. Кимдер? Ошо түшкөн акчанын 10% муфтиятка чөт деп жазылган. Кайкан сиздерге ар бир пакет. Ар бир пакеттен. Бир адамдын мисалы пакет бар да, $1000. Ошо $1000 10% деп айтылган. Кимге? Келишимде делечи. Кийин анан сизге мындай эркин отуруп. Жок, мен просто кызык болуп атат да. Анан эмне дейсиң? Жок, кечирип сурайм. Мен өзүм ушундаймын, кечирип сурайм. Сиз мындай сурак алып аткандай болосуз. Кечирип коюңуз, кечирип коюңуз. Анан мындай өзгөчтү. Макул. Жок, баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн мисалы 9% десе эмнени айтып атат дейт да. Силер элдин атынан сүйлөп атасыңар да. Биз ошол жерде аралашып иштеп атабыз. 4 ай болду. Умра фирма менен иштеп атканда толук 4 ай болду. Кайсы айларда иштедик биз? Октябрь, ноябрь, декабрь. Январь бүттү, туурабы? Февраль башталды. 4 айдан бери иштеп атабыз келишим кылыпчы. Анан баарыңар эле мына журналисттер же болбосо фирманын жетекчилери кээ бирлер бар эмес дейм да негизичи. Анан кээ бир ошол пайызга каршы болгондор эл айтып атат деп эле келип атат да. Ушул сөздү көп угабыз да. Мисалы силерде же болбосо фирманы жетектеп аткан кээ бирлер негизи угуп атабыз. Тиякта Меккеден бери чалып атпайбы? Ислам дегенде эле 9%, каякта ал акча, каякта турат, эмне кылдыңар, как будто Ислам деген ким эле? Билбейм, ал деле бир журналист мындай, эркин журналист мындай. Короче, ушундай маселени көтөрүп, элдин атынан сүйлөп атасыздар да,
көпчүлүк үчүн. Бирок биз элге аралашып жүрүп атабыз, элге мына 4 айдан беричи. Эл бир да суроо койгон жок. Бізде фирмалар бар ғой, фирмалар мысалы бүгінгі күнге чейин мысалы 40-50 фирма пайдасын өздері алып жүрген болса, бүгінгі күнде мысалы 4000 имам ошо 9%-ын жегенен муфтиятка 1 сом калбайт мына. Эсин ачып өзгөртүп 9%-ын 1 сом калбайт кыскасы. 1 сом муфтиятка бар. Жумшал элек даже. Жумшал элек. Ушу эмеден баштап мына Кудай буйрса. Январдан баштап. Азыр имамдар 1 жылдан бери 8000 сомдон алып атат айлык. Эми Кудай буйрса могу февралдын ушу эмесинен баштап, февраль айынан баштап 15000 сомдон ар бир имам 4000 имам алып баштайт. Мисалы умра компанияны көрүп келдим да мен барып, мисалы кыдырып ар биринечи. Баягы маселелерди угуп атасыздар эми биякта тияктан не болуп атат. Эми умраны көзөмөлдөгөн кишилер сиздерсиздер. 1,5 бардыбы? Умра компанияга барып көзөмөлдөгөн. Ал боюнча мисалы мындай да. Негизи бул жакта биздин комиссиялар бияктан узатып атабыз. Негизи бүт фирмаларды биздин тиякта Саудияда өкүлүбүз бар. Алар аркылуу кабар алып турабыз негизичи. Барбы? Саудияга ким? Кыргыздарбы? Кыргыз бала бар. Бирок бияктан биз пока бара элекпиз. Себеби деген азыр биз бияктан жөнөтүп элебиз да. Бир мисалы 3 айдын ичинде канча жетесең 40 000 жетеби? Азыр мына 4 ай болду 40,678 адам. Жок, биякта макул. Тияктан бирөө кабар алган барбы? Эми Кудай буйрса мындай да эми кабар алган барбы дегенде биздин өкүлүбүз бар биринчиден. Экинчиден фирмага биз полный келишим түзгөндө барды аккредитация документ тапшырганда полный бизге данныйларын берген. Могу фирма менен иштешип атам, момундай деп. Мындай кылалы. Эсенова. Жана айттыңыз да, умра компаниялар неге өзүнүн кирешесин айтпайт деп. Айтсын. Айтыш керекпи, айтыш керек эмеспи? Айтсын. Эгерде мындай да Мунарбек бир тараптуу күнөөлөө, мен айтканым неге? Кимдер күнөөлөп атат сизди мисалы? Эми ачык эле ким күнөөлөө? Силер келип сурап атасыңар. Силерге бир айтты да. Силерге бирөө айтты. Жок, сиздер өткөндө айттыңыздар го. Фирмалар деле айтып атат да, мисалы. Өзүңүздөр айттыңыздар. Эл айтып атат депчи, мисалы. Сен деле айтып атасың эми антип. Жанагы албасаң. Макул. Сен деле айтып чыгасың 9% гана. Эл айтып атат. Эл айтып атат. Ким айтып атат? Фирмалар айтып атат. Мындай кылалы. Мисалы Эсенова, мен могу телефон сата турган болсом бирөөгө. Бунун пайдасын мен айтышым керек бага. Мынанча пайда кылат мага деп. Ыктыярың сеники. Ыктыярым мен. Сиздер эми 9%ды сиздер жашырганда эмне? Биз жашырган жокпуз. Жашырган жокпуз. Ким жашырган? Анда эмнеге сиздер өзүңүздөр жоопкерчиликти умра башчыларга арттырып Жок, атасыздар? бизде келишим керек бар. деп. Келишим бар. Келишим Биз эмне? айтып атабыз. Жок. Айтышың керек. Келген Эми биз аларга айтсын деп айткан жокпуз. Жок. Айтсын деп Сиз айтып атпайсызбы? Пакет алгандан кийин айтыш керек деп атасыз. Мындай да. Жок, мындай сен вообще эле туура эмес түшүнүп атасың. Сен журналистсиң, мына иш араканды сен түшүнүшүң керек. Токтоп туруңуз. 9% боюнча муфтияттан жарыяланган эмес буга. Жарыяланган. Кайка? Интернетте, Ютубта жүрөт. Ютубта жүрөт. Качан чыкты? Фирмалардын келишими да жүрөт. Качан чыкты экен пакетти? Фирмалар деле акылуу элге айтканга. Айта берсин. Ал жашоо. Эч кимге тыйын жок да, тыйын жок. Тыюу жок. Макул. Тыюу жок. Бул качан киргизилди бул сунуш 9%? Болжол менен канча? Качан башталды? Сенечке? Ноябрдын 19-унда. 19-унда. Алымдар кеңешине канча алымдар катышкан? Ошол күнү. Болжол менен. Болжол менен бир 15тен көп да. 15тен. 23 алым. 23 экен. Анда 20дан көп анда. 23. Кызы мушига болгон ушу кабинет толтуруп отурушкан да. Ооба. Канчасы каршы чыкты? Каршы чыкканын билбедик. Уккан жокмун. Каршы болгонун уккан жокпуз. Аны эмеден сурасаңыз болот. Бизде алдындар кеңешинде атайын. Сиздер бар билеңиздер, жок билеңиздер ошондо? Мен бар болчумун. Бар болчуңузбу? Ким каршы чыккан? Каршы чыккан эч ким каршы чыккан. Баары колдодубу? 9%. Бирөө каршымын деген укпадым жок, чын айтайын. Муфтий бар эле. Катышканбы муфтий өзү катышкан? Бак азыр ким катышкан эсте жок. Азамат ака катышкан экен. Юсупов. Катышып турбу? Жос эми Мен азыр маалыматым бар экен. Мен сизден сурап атам. Эми токтоп. Эме бизде деген Мен да сүйлөп койбоймунбу? Мындай кылалы. Алдымдар кеңешинен эми биздин баягы улуу эле устаздар каршы чыккандар болгон экен. Иман сураттыкты ал мен бирөөгө жооп бере албайм. Мен катышкан эмесмин мисалы. Сиз катышкан эмеспи? Сиз мына жолдошбек экен, сиз бар экенсиз ошондо. Катышкан эмес. Каршы чыккан экен. мисалы аттарын айта аласызбы? Жок, мисалы дейм да. Каршы чыккан экен. Анан бул баягы муфтият дин өкүлү болгондон кийин Кыргызстан боюнча адал арам маселеси да ушул жерде чечилет да. Анан бул 9% адалбы же арамбы? Бул боюнча эми бизде мен Эсенова бир айтып коеюн. 9% боюнча суроону мемеге берсе жакшы болот да. Кимге? Алымдарга же болбосо фатвага. Жок, мен эми айтып коерейин. Жок. Мен жообунда билем. Алымдарга барып фатва адистер жооп берсе жакшы болот. Биз эми буга өзү да балким сурап аттыр.
Бізде деген қалыпты дин менен камсыздоо деген бөлүм бар. Мурун аты фатва бөлүмү болчу, азыр ошондой аталып калды да. Атан аяктан билдирүү чыккан, ал жерде эч кандай бул арам эмес, адал. Адал дегенде кандай чечилет? Сен доктурса, мен Мунарбекке бир суроо берейинчи да. Мунарбек, сен муну иликтегениңе эмне максат болду? Ошону айт, сен максатың. Сен бирөө жөнөттүбү же эл жөнөттүбү же бир журналист катары эле өзүң мындай кызыгып атасыңбы же жакында эле кызыгып калдыңбы? Жана сиз бир сөздө таратып атасыз. Мунарбек Нурмура компаниясына барып мен тараткан жокмун аны. Мен угуп атам деп. Ким айтты? Кимден? Жалган сүйлөп антып. Кимден? Мен элден. Ошо сиз айтканыңызды угуп атам мен. Мен айткан жокмун. Кимден уктуң сен? Мен айткан. Мен бирөөлөрдүн уктум. Кимден айттыңыз эле? Ушундай ушак жүрүп атат деп. Жок, мен мишти уктум деп айттым. Ошо кимден уктуңуз? Мен билбейм аны. Мен сен менен угуп атам дейсиң. Мен сага айткан жокмун. Жок, мен сиз айткандыгыңызды бирөөлөрдүн уктум. Бирөөдөн уксаң, мен айткан жокмун аны. Бетиңизге коюп берсем, айтып ушул нерсе коюп бере чакырсам. Мен айткан жок, мен уккан мишти айттым. Ошо сиз айтканыңызды угуп атам мен. Мен айткан жокмун. Мен айткан жок. Каяктан уктуңуз ошо? Миш уктум. Кимден? Билбейм, миш. Ал далил жок дедим. Жок, сиз кимден уктуңуз? Бирөөнүн угуганын айтып атасыздар. Билбейм, бүт эле сөз болот. Миш уктум. Умура компаниялар боюнча изилдеп баштаганда, биякта ушундай Жок, ошо максатыңды айтып кой дегенде 9% адал шарият боюнча мындай деп. Жанагындай максат коюп алыпсың да. Эмне деген? Жок, максат мындай да. Буга чейин жок элең, анан низапта эле пайда болуп калдың, анан умрага барып, мына 9% шариятта адалбы, арамбы дегенде иликтеп атасың да. Же бирөө өзүң кызыктыңбы? Өзүм кызыктым. Буга чейин өзүм кызыгып келгем. Өзүм элдин кызыкчылыгына кызыгып берем. Биздин иш муфтият менен токтоп калбайт. Биз ар тармактуу иштерди көтөрүп келгенбиз буга чейин. Ал өзүң 9% bizde эле баягы анча-мынча алымдын орду бар да мамлекетибиздечи. Мисалы бир алым айткан экен, бунуңар арам экен го, кантип адалдаштырайын деп атса, муфтиятыбыз жооп бере албаптыр ошол учурда. Анан ошондой ой келди. Булар кантип точно мен бетине коюп берем. Ошо 3 устаз каршы чыкты беле? Каршы чыккан. Кимдер айтыңызчы? Жок, ал устаздарды айтып берейин. Айтыңызчы, атын айтыңызчы. Мисалы, сиздин угушуңуз боюнча. Жок, мындай. Угушуңуз боюнча. Жок, мен бир нерсе айтып алайын атыр. Алымдар кеңешинде 2 жол жыйын болгон. Бир жолку жыйынында бул фирманы ошонто Сема Күйүкбей же Финити чакырып туруп, полный анын эмесин угуп, эмесин бүт көйгөйүн угуп, ошо жыйында мен да болчумун. Бардыгына канча добушун билбедим, кыскасы бардыгы ошо эме беришкен. Негизи бул чечим кабыл алып аткан барга, кабыл алынып бул ишке түшкөн 4 ай мурун башталган да. Ишке түшкөндөчү. Ошол убакта мисалы мен балким бир экөөнү көрбөй калышым мүмкүн, бирок бир да каршы чыкканды көргөн эмесмин да. Каршы чечим чыккан эмес. Кийин жакында эле жыйын болду, 1 ай болуп калды да. Ушул боюнча кайра чогулдуңуздар? Жок, анда башка эле жыйын болгон. Башка эле масала каралып аткан, ошондо эле 1-2 устаз мындай ушул адал арам боюнча мындай деп суроо койгон ортого. Анан мен жооп бергенче эле бияктан башкалар сөз талаш кетти. Акыры эмне кылабыз деп туруп бир комиссия түзүлсүн дагы ушуну иликтеп адал арамын чыгарсын деп эле чечилген. Ошондой болгон. Комиссия түзүлдү. Адал деп чыгарып берди. Пока берилек бизге. Анан берилек болсо бизге фатва бөлүмүнөн келди. Фатва бөлүмүндүк бар. Эменики бул алдында комиссияны кычка элек. Эгер комиссия чыгарып туруп, мисалы арам деп чыгарса, чыгарса, анда биз токтотосуздар. Эгер чыгарса да, чыгар элек кантип акча топтодуңуздар азыр? Биздин эмебиз бар да, биздин билдирүүбүз бар да. Фатва бөлүмүбүз. Эми буга чейин биз алдында да. Жок, мындай. Комиссия чыгарып берилек болсо адал арамдыгын. Анан кантип акча чогулдуңуздар макул? Жок, бизге да алымдар кеңеш эң башында эле берген да, старт берген да. Чечим бар да. Алымдар кеңеш чечим бар, кыскасы. 9% башталсын деген. 9% баштагы деген 4 ай мурун. Сиздер биринчи адал арам маселесин карабайсыздарбы чогултууда, алымдар кеңеш? Комиссия түзүлүп чыккандан кийин мына эми болду, эми чогултукала десе, бир аз туура болмокпу деген ойдо. Эми аны алымдар кеңеш өздөрү талкуулайт го дейм. Комиссия эмне үчүн ага башында эмнеге уруксат бердик, азыр эмнеге каршы болобуз деп. Демек азыр адал же арам экенин билбейт экенсиздер. Жок, бизде бар. Комиссия чарек тотпойсуздар алымдар кеңешин. Бул баягы ортодо неме болгондон кийин эмне деп койсула? Баягы интрига талаш болуп кеткенде гана кайра аныктайлы дагы бир сыйра деген неме болгон да.
кесиптештер, биз бул жака муфтиятка келип кеткенбиз. Келгенден кийин ошол күнү түндө муфтияттан бизге байланышып, ушул күнү саат 3-тө жолго турган болгонбуз. Муфтият өзү кабыл алам деп чакырган. Азыр чогуу кирели муфтиятка. Негизи бул умра компаниялар боюнча башталган. Акыры барып биз умра компанияларга барып жолугуп келдик. Элдерди, зыяратчыларды көрүп келдик дегендей. Анан азыркы учурда муфтият тараптан умра компаниясы кандай шарттар менен иштетип атасыздар? Мээримдүү ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен муфтиятыбызга кош келипсиздер, урматтуу жигиттер. Кудай Таалам ушул босообузга келип калган ыйык Рамазан айын баардыгыбызга куттуу берекелүү кылсын. Кудайым буйрса, баардык үммөт, баардык мусулмандар чыдамсыздык менен 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айын күтүп атат. Кудайым буйрса, ушул ыйык Рамазан айына баардыгыбызды Кудайым жеткирсин. Умра маселеси боюнча кичи ажылык боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы ушу 3 ай 4 айдын жүзү болуп калды. Ошол бизге катталган, келишим менен түзүлгөн фирмалар менен өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Тагыраак айтканда, мен баягы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кээ бир беренелерге токтолуп кетейин. Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамынын 31 беренесинде 2 пунктунда ажылык жана умра зыяраттарды уюштуруу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына жүктөлгөн деген ошондой берененин алкагында диний башкармага умра сапары боюнча умра алып баруучу фирмаларды баягы мыйзамдуу укук берүү, ошону менен биргеликте мечиттерди умра боюнча жарыя кылуу жана умра башчылар имамдардын болуусуна укук берүү жагы бизге жүктөлгөн да. Мыйзам боюнча умра дагы муфтиятка таандык. Умра зыяратын уюштуруу жагы дагы муфтиятка жүктөлгөн. Мына биз 4 айдын жүзү болду. Жаңы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү ошо 31 беренесине ылайык улуттук агенттиктен атайын мунун тартиптери иштетилип чыккан, жоолору иштетилип чыкты. Ошонун алкагында биз муфтият умраны дагы Кудайым буйрса колго ала баштадык. Тагыраак айтканда, умра ибадатын жүргүзүп аткан фирмалар менен келишим түзүп, мыйзамдуу биздин жергебизден умра ибадатына барган зыяратчыларга жакшы бир шарттар түзүлүп атат да. Мына ушунун алкагында бүгүн иштеп атышат. 3-4 ай болду, иш башталды. Негизи ушул нерселер муфтияттын баягы ички чечимдери, мисалы сиздердин ошо мыйзамдар, умраларды сиздерге жүктөлүп, ички саясатыңыздарга кимдер аралаша алат сиздерге? Биздин ички саясатка эч ким аралаша албайт. Биз толук кандуу өзүбүз муфтияттын уставына, жобосуна ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамынан чыкпастан өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз. Эч ким аралаша албайт. Жок, эч ким аралаша албайт. Бул жанагы умра боюнча эми сиздер алымдар кеңешинен өттүңүздөр да. Чогултуңуздар бул маселени тактоодо, мисалы умра компанияларды чогултуп, сиздерге шарт коебуз деп өткөнбү бул маселе? Бул процесс мындай да, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында туура өзүнчө бутактар бар. Сиз айтып кеткен алымдар кеңеши, бул жогорку орган болуп эсептелинет. Умра компаниялар менен келишим барбы сиздер бул жерде? Умра компаниялар менен келишим бар, бардык эле. Кагазың бар, мындай көрсөк болот деген. Мындай өзүңүз түшүндүрүп койсоңуз, келишимде эмнелер бар? Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бул фирмалар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан атайын умра иштерин аткаруу боюнча жоболорду кынтыксыз аткаруу боюнча биз келишим түзөбүз. Негизинен мына ошол келишимде ошол нерселер такталган. Билгеним, келишимде эмне бар негизи? Аж башчылар менен иштешүү ал фирмалардын өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө карайт да. Өздөрү жооп берип ага? Аж башчылар менен өздөрүнүн ортосунда мисалы кайсыл аж башчыны жөнөтөт, кайсы аж башчы менен ишмердүүлүк жүргүзөт, алар өздөрүнүн эрки. Өздөрүнүн эрки. Сиздер аж башчылардын эмнесин көзөмөлдөйсүздөр бул фирманын? Кыргызстан боюнча умра зыяратына барган ар бир мусулман бир тууганыбызды жетектеп барган
ажы башчы бул сөзсүз диний кызматкер болуш керек. Ошол менен эле биргеликте диний билими дагы болуш керек. Зыяратчыга баргандан кийин ошол жердеги зыяратчыларга диндин баалуулуктарын жеткирип, умранын шарттарын аткарууда ажы башы жооптуу болот. Жооптуу болот. Анан биздин талабыбыз ошол умра зыяратын жетектеген ажы башы сөзсүз диний кызматкер болушу шарт деген талапты койгонбуз. Талап. Ошол талап айтайын дегеним ушул келишимде барбы жокпу? Бул келишимде барбы? Бар. Жоопкерчиликтер демек, бул келишимде бүт жоопкерчилик бар. Ажы башчыларды жана умра компанияларды жана бир адамдын жоопкерчилигин өзүнө алат. Муфтият жактан эч нерсе болбойт. Сиздерде мисалы жанагында бизге журналисттерге жабыркап калган элдер түз эле кайрат да. Умра компаниялар боюнча биз жабыркап калдык, мындай болуп атат, көчөдө калдык, ата-энелерибиз аэропорттон алып кетти, жана башка ызычуулар көп да. Мисалы, эми бул умра компаниянын түздөн түз жоопкерчилиги экен. Мисалы. Эми сиздерде ушул умра компанияларга тиешелүү адистериңиздер бар экен. Мисалы. Ошолордун бирөөсү умрага барып, ошо компаниялардын үстүнө эмне болуп атасыңар деп мынтип караган киши болдубу? Негизинен ушул жерден мен түшүндүрмө берип кетейин, таксырым. Бул умраны дагы муфтият эмне үчүн өзүнүн карамагына көзөмөлгө алып атат, себептен буга чейин зыяратка барган зыяратчыларды көзөмөлдөө, ибадаттарды аткарууда чоң бир кемчиликтер болгон да. Кемчиликтерге жол берип койду. Мыйзам бузулуусуна, ошол менен биргеликте Саудия мамлекетинин чектеген чегинен же мыйзамды одону бузуу факттар катталган. Эскертүүгө карабайчы. Андан сырткары бизге жат көрүнүш болгон окуялар катталды. Мына ошонун баардыгын эске алып, муфтият бул ибадат болгондугу үчүн маанавият, руханият жагын эске алып, умра ибадатын дагы биз колго алалы деген максатта 3 ай 4 айдын жүзү болуп калды. Бүгүнкү күндө ушул фирмалар менен биргеликте иштешип келатабыз да. Сиз айткандай, бул 3 ай 4 айдын ичинде биз бул ишмердүүлүгүбүздү жаңы баштагандыктан биз азыр Кыргызстанда гана өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү бекемдеп атабыз. То есть ошол баягы жобонун алкагында тартиптин негизинде биздин кызматкерлерибиз жетишип атат да. Негизинен бизде адистерибиз аз. Эми Кудайым буйрса, ал диний кызматкерлер дагычы, ажы башчылар биздин структурага кирет да. Биз байма-бай ошол жетектеп барган умра башчыларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал жакка баргандан кийин аманатка кыянат болбосун, жакшы бир акысын берип кызмат кылгыла деген биз тараптан мындай кулактандыруу болуп атат. Бирок келечекте Кудайым буйрса биздин атайын расмий өкүлүбүз бар ал жакта. Абдували деген жигит, ошол Мекке шаарында Умул Кура университетин окуп бүткөн, докторантурасын жактап аткан көп жылдар бою. Ошо ажылык иштеринде бизге чоң жардамчы болот. Эми Кудайым буйрса биз баягы жоопкерчиликтүү фирмалар ажылык иштеринде. Умра кече жок, умра боюнча мен азыр айтайын дегеним, эми баратабыз да. Ошол нерсе. Себеби биз ал адисти ал жака жөнөтүү, ал жакта ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн баардыгына биз акча каражат табышыбыз керек. Акча каражат бөлүшүбүз керек. Мына ошон үчүн акча каражатыбыз бүгүн бизде тартыш, бирок келечекте пландарыбыз бар. Азыркы могу келишимде жанагы умра компаниялар 9% боюнча сүйлөшөлү. Бул кимдин демилгеси? Пайыз боюнчабы? Ооба. Ар бир умра компаниядан, ар бир кишиден мындайча айтканда 9% алуу. Ал боюнча дагы бир кененирээк маалымат берип коелу. Биз ушул умра зыяратын колго алып жаткан мезгилде мыйзам жолун издеп фирмаларга келишимдин негизинде өткөрдүк да. Анан ортодо өзүңүз жакшы билесиз, биздин республикабызда бүгүнкү күндө 4000ден ашуун мечитибиз бар. 4000ден ашуун диний кызматкерлерибиз бар. Ошол диний кызматкерлерибизге буюрса бир айлык чегерүү, айлык берүү маселесин койгонбуз да плангачы. Өзүңүз жакшы билесиз, баягы айлык болбосо ишмердүүлүк кыйын. Буга чейин биздин имамдамларыбыздан Алла ыраазы болсун, айлык сурабастан эле иштеп келди. Баягы акыретке сапар тарткандарды, маркумдарды узатып, жаназа намазын окуп, негизинен диний шарий өкүмдөрдү аткарып келди да. Бирок бүгүнкү күндө биз
мындай илимдүү, билимдүү, так исламдын баалуулуктарын коомго жеткирүүчү билимдүү кадрларды алып келип коюшубуз керек. Бирок ал кадрлар айлыкка муктач. Андай кадрларды алып келиш үчүн сөзсүз биз мындай маддий жактан, финансий жактан колдоо беришибиз керек. Анын үчүн биз муфтият кызматкерлери отуруп көп донор деп коет, баягы материалдык жактан жолдорун издедик. Мисалы башка мамлекеттерден бир жардам берүү жолдорун издедик. Ошол эле Кувейт мамлекетине, Катар мамлекетине, Туркия мамлекетине атайын меморандумдарды түзүп, байланыш кылып, ушул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Тилекке каршы ишке ашкан жок да. Бул чындыгында миллиондогон сомдор болот экен, 4000 кызматкерге айлык берүү. Бул жерде сиз суроо берген ошол жана 9% кайсыл жактан чыгып калды деген суроо болот да. 4470 кызматкерибизге эң аз жок дегенде 15.000 сомдон бүгүнкү күндө эми айыл жергесинде же болбосо биз андан көп көтөрө албадык да айлыкты. Мисалы 20-25.000 сом болсо, жанагы биздин 9% дагы көтөрүлмөк. Биз ошол жана 9%-ын ичинде 1% Финик компаниясына тиешелүү. Алардын да колунда жок дегенде бир 200ге чукул кызматкер иштейт экен. Алардын да эмгеги бар, таксырым. Анан 8% биздин ошол финансовый жактан караган балдарыбыз 8%-ды 4470 имамга 15.000 сомдон айлык чыгарганда канча пайыздан болот дегенде, ошо 8% жетиштүү болот деген ченем ошол жерден чыкты. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 3 ай 4 айдын ичинде биздин ошол бюджетибизге, ошол шотко умрага барган, зияратка барган мусулман бир туугандардын демилгеси менен, жардамы менен азыр так эсимде эмес, бир 4,5 миллионго жакын каражат топтолду. 4,5 миллион сомбу же доллар? Доллар. Сомго алганда бир канча болуп калат? 300 миллиондон ашыгыраак. Ошондон ашык да. Биз ошол каражатты 4 айда түшкөн акча. 4 айда түшкөн каражат. Ошол акча биздин бир жылдык баягы 8% ченемибиз бир жылга жете турган айлык майына чыкты да. Биз буюрса февраль айынан баштап 4470 кызматкерге айлык майына бере баштайбыз. Бул 15.000 сом толук төлөнүп берилеби же азыркы учурда молдолор айлык алышат, бирок ошонун үстүнө кошумча кошпанан 15.000 болобу деген маселе. 8.000 сомдун үстүнө 7.000 сом кошулат. 7.000 сом. 7.000 сом кошулат. Ошондо жалпы жонунан 15.000 болот. Демек дагы кошумча. Кошумча. Умрадан кошумча болду. 7.000 сомдон. Демек бул сиздин демилгеңиз. Бул ошо муфтияттагы кызматкерлер менен биргеликте отуруп көтөргөн демилгебиз. Башында төрага катары ошо биз катышкансыздар. Бул боюнча алдымдар кеңеш менен чогулуп сүйлөшкөнсүздөр? Албетте, бул боюнча биз бул ошол улуттук агенттиктен атайын тартиптери, жоболору иштетилип чыккандан кийин биз сөзсүз алымдар кеңешине чечим чыгарышыбыз керек. Биринчи орунда. Алымдар кеңешине бул маселе талкуулангандан кийин алымдар кеңеши бизге атайын токтом чыгарып берген. Ошол токтомдун негизинде биринчи токтом атайын макулдук берген да бизге. Ошол макулдуктун негизинде биз бул ишмердүүлүгүбүздү жүргүзө баштадык. Айтайын дегеним, ошо алымдар кеңеши бул маселени ийне жибине чейин бардыгын талкуулап, тактап, анан кийин чечим чыгарып берген да. Колдоп. Алымдардын арасында каршы чыккандар болгон жокпу? Эми буга чейин ошондой сөздөр болуп атат. Каршы чыккан деген сөздөрчү, бирок мындай ачык айкын мындай каршылык көрсөткөн алым болгон жок. Бул 9% мейли. Акча чогултулат, бул жакта суммасын көрдүк. 9% үчүн муфтият тараптан умра компанияларга эмне жардам көрсөтүлөт же мындай эмне кылдыңыздар? Муфтият тарабынан бул умра ибадаты баягы муфтиятка жүктөлгөн да, мыйзам чегиндечи. Демек муфтиятка жүктөлгөндөн кийин фирмалар бул ишти аткара албайт эле да. Биз ошол юристтер менен сүйлөшүп, келишимдин алкагында жол ачып бердик фирмаларга. Негизи булар буга чейин иштеп келген. Буга чейин иштеп келген, бирок жаңы мыйзам боюнча буларга тыюу салынган. Жаңы кабыл алынган. Муфтият аркылуу иштеш керек. Муфтиятка жүктөлгөн. Атайын тартиптер иштетилип чыкты. Анан биз атайын фирмаларды чакырып 6 ай бул талкуу болду. Алар дагы юристтерин алып келди, алар дагы кеңешти.
Анын натыйжасында ошол макулдукка бардык да. Негизи сиз жогоруда айтпадыңызбы, муфтият буну аткара алабы, аткара албайбы деп? Негизи муфтият аткарыш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин ошондой чоң команда болбогондуктан, фирмалар жетектеп бир тажрыйбага ээ болуп калгандыктан, биз кайра эле юридикалык жол таап, келишим менен фирмаларга жол ачып бердик да. Муфтияттын биринчи жардамы ушул десек болот. Экинчи жардамы жол ачып бердик дегенде булар буга чейин иштеп келген. Болгону сиздер аркылуу иштей турган болуп калыптыр. Мындай жөнөкөйлөшүп жок, иштеп келген, бирок булардын ишмердүүлүгүнө уже тыюу салынган да, жаңы мыйзам боюнча. Булар алып бара албайт эле умра зыяратына. Биз ошол мыйзамды юристтер менен сүйлөшүп, келишим аркылуу буларга жол ачып берип атабыз. Жол ачып бердиңиздер. Демек, сиз муфтият умра компанияларга жол ачып берген болсо, демек кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик аласыздар. Албетте, албетте. Фирмаларга биз ошол зыяратка баруучулардын баардык баягы жүрүм туруму, аткарган ибадаты, мыйзамды сактоосу боюнча ошол келишимде көрсөтүлгөндөй биз айтканбыз да фирмалардын жетекчилерине, анын уюштуруучуларына. Азыркы учурда кээ бир компаниялар мындай болуп атпайбы? Мисалы, реклама чыгарышат, жарнама. Комфорт плюс дейт. Анан барсаң экономго чыгып калган болот да, алданып калган болот. Ошону көзөмөлдөгөндөр барбы сиздерде? 1,5. Бул иш аракеттер мына 3 ай 4 ай болду. Ушунга окшогон атайын иш аракеттерди көзөмөлдөп туручу толуктуу ведомство аралык комиссия бар. Сиздерде бар. ТВК деп коебуз. Буга чейин иштеди булар? Жок, буга чейин эмес. 3 ай болгон болсо 3 ай мурун түзүлгөн. Ошол ТВК булардын бардык ишмердүүлүгүнө көзөмөл салып турат. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуучулук болгон болсо, сиз жогоруда баса белгилеген иш аракеттер болгон болсо, жетекчилигине чыгып сөзсүз эскертүү берилет. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биринчи. Андан чара көрүлөт. Анан чара колдонулат. Чара кандай чаралар бар сиздерде мындай компанияларга? Эми чара колдонгондо ошол биз келишимди бузабыз. Эң негизгиси. Анан эми Кудай сактасын өтө эле жанагындай бир мыйзам одону бузулган болсо, укук коргоо органдар тарабынан териштирилет. Баа берилет. Бул илимге салып 9%-дын арамдык же адалдыгы боюнча. Негизи содада, ушундай акча алууда кандай болсо адалдашат, кандай болсо арамдашат. Бул бүгүнкү күндө баягы ушул биздин жүргүзүп аткан иш аракеттагы коомчулукта анча баягы терс пикирлер жаралып калды да, сиз ошого басым көрсөтүп атасыз. Ошол биздин баягы 9% жаралышы, анын бүгүнкү күндө шарият өкүмүндө адалбы, арамбы деген маселе болуп атат да. Бул боюнча эми ар бир шарият боюнча чечим чыгарууда биз сөзсүз түрдө алымдар кеңешине кайрылабыз. Себеби бул илимде дагы өз тармагы бар да, таксырым. Дарул ифта деп коет, ошол атайын ар бир аятка, ар бир хадиске өкүмүнө көңүл буруп, анан бизде эң өзгөчөлүгү урф деп коет. Биздин каада салтыбызга шайкеш келген жактарын, коомдун абалын карап туруп анан чечим чыгат да. Ошол учурда чечимди алымдар кеңеши чыгарыш керек. Башка бир илими бар адам эле бир чечим чыгарып, фатва чыгарганга укугу жок. Бул укукту биз бир гана курултай менен, добуш менен биз 25 алымга бергенбиз. Ошол 25 алым биздин шарият өкүмдөрүн чечим чыгарууда бир гана ошолор укуктуу. Биз ушул маселеде дагы 9% маселесинде Финик компаниясынын жетекчилиги келип, бүт ишмердүүлүгүн түшүндүрүп берди. Биз дагы ошол 8% боюнча өзүнүн критерийлерин түшүндүрдүк алымдар кеңешине. Алар дагы бир сыйра карап чыгып, атайын жыйын өткөрүп, биздин колубузга ошол бул нерсенин ошол ишмердүүлүгүн жүргүзсөңөр болот деген уруксатын алкагында бул иш жүрүп келатат да. Алымдар кеңешинин курултайга салынат деп атпайсызбы мындай иштерчи? Чогуу чечилет. Алымдар кеңешинин чечими барбы? Ооба, адал экен, чогултуш керек деген. Адал экен, чогултуш керек. Ооба, адал деген бир чечим барбы? Алымдар кеңешинде. Алымдар кеңешинде бар. Биринчи алымдар кеңеши чечим чыкса анан фатва чыгабы же фатва чыккандан кийин алымдар кеңеши чечим? Алымдар кеңеши чечим чыгарат. Чечим чыгарат. Чечим барбы деген? Ал чечим бизге ошол ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө чечим берилген. Ишмердүүлүктү дегенде ошол 9% менен биз буну жактырдык.
ишмердүүлүгүңөрдү шарияттын негизинде жүргүзгүлө деген уруксаты бар. Адал дегенчи? Эми бул жерде мындай да ишмердүүлүк жүргүзгүлө деген бул өзү адал болуп эсептелинет да. Аны адал арам деп ал жерде чечимдерди антип айтылбайт. Бул маселе азыр эле чыгып атат да. Азыр мисалы кээ бир баягындай кызыгуучу адамдардын суроолору болуп атат да. Бул алып аткан нерсеси адалбы, арамбы депчи. Ал боюнча дагы алымдар кеңешинин өздөрүнө баягындай чечимдери бар. Сурасаңыз болот. Бирок менин колумда атайын ошол шарият боюнча арам деп айтууга эч кандай негиз жок деген билдирүү бар да. Билдирүү. Бул билдирүү бар экен. Чечим барбы деп мен чечимди угуп айтам. Ооба, чечим бар. Мына кагаз адал деп биз алымдар кеңешинен берилген, чечилген. Акчаны топтогула деген ошону топтоп баштадык деген. Ал боюнча алымдар кеңешинде бар. Бар, өздөрүндө, сизде жок. Ооба. Ажы боюнча ажылык качан башталат болжол менен? Кайсы айда? Февралда? 1 майда. 1 майда учуш башталат. Ал мисалы бул жактан 9% болуп атпайбы? Ажыныкы канча акчасы бир адамга? Анан канча пайыз аласыздар муфтият? Баасы $4,460 болдубу бул жыл? Ал жерде пайыз деген нерсе жок. Ал жерде ошо ар бир аткарган кызматкердин өзүнүн баягы аткарган иши боюнча эмгек акысы берилет. Канча? Бир адамдан канча эмгек акы алынат? $4,400. Калькуляция боюнча биздин жолдош ажекебиз адисибиз ошол киши жооп берсе. Ажеке ошол жерден айтып койсоңуз болот. Канча? Бир ажы кишиден канча пайыз алынат? Канча акча эмгек акы макул? Калькуляция бар да. Калькуляцияда ата муфтиятка, алымдар кеңешине, анан жанагы жергиликтүү биздин казыятта өкүлдөргө деп чечилген. Аны пайыз менен эсептегенде ошонун ичинде камтылган. Канча? Бир адамдан канча пайыз алынат? Ар бир өзүнчө бөлүнгөн. Бугамынча майда бөлүнгөн. Ал жерде калькуляцияда антип азыр умурага окшоп бөлүнбөйт. Ал жерде баягы ишмердүүлүгүнө жараша бөлүнөт. Жок, ишмердүүлүк ар бир адам каргандайбы? Ар Ажы карганда ар бир адам каргандай. Мисалы мен барсам, $4,400 калдым макул. Канча эмгек акы аласыздар? Мисалы деген муфтияттанда мисалы муфтияттын өзүндө 125 деп бөлүнгөн. Мисалы 125. Муфтиятка деп. Анан казыяттарга, казыят хатибияттарга деп 98 бөлүнгөн. Ушуна кеткен. Алымдар кеңешинде атайын өзүнчө бөлүп кеткен. Болжол менен жалпы канча? Болжол менен 250 тегерегинде болуш керек. $250. Сиз ажылык боюнча атайын мындай неме алсаңыз жакшы болот да, башынан баштап этек. Азыр мисалы Жок, акчасына мен 9% алсаңыз, неме коомчулукка түшүнүксүз болуп калат. Азыр биз умура боюнча токтоп атпайбы 9%? Ажылык боюнча өзүнчө. Bir жылда 40 000 адам барат да. Азыр 3 айдын ичинде 40 000 адам кетти. Ажылыкта болсо 1 жылда 6 000 адам барат да. 1 жылда 6 000 адам барат. Бирок уюштуруу менен ажылыктын умурасы башка. Такыр бөлөк. Болжол менен $250 дедиңиз, э? Тегерегинде. Түшүнөт, тегерегинде. Сиздерге окшогон жигиттер коомдон чыкканда биз сүйүнүп атабыз. Сизди биз ошол интернет булактарынан көрүп, баягы жан күйгүзүп, баягы ажы башчыларды кит болбостон эй чыккыла, атайын ушундай өмүрүндө биринчи жолу зияратка келип аткандар эй чыкпайсыңарбы деген мазмундагы сөздөрүңүз чындыгында бул мындай бир ыхлас менен сүйлөнгөн сөздөр да. Биздин элде, журтта ушундай сиздерге окшогон жигиттер чыгып, биз биргеликте диндин кызыкчылыгы үчүн, анын баалуулуктарын коомго жеткизиш үчүн кызматташыбыз керек. Кечээ күнү ошо сиздин келгениңизди угуп, биз баягы сапардан келгендигибиз үчүн жумуштар аябай көбөйүп кетти. Зарыл болгон жумуштар президентибиз тарабынан, коом тарабынан келген кагаз иштери боюнча биз кармалдык. Анын баягы тартип боюнча мен сурадым да, кандай маселе боюнча дегенде ошол умура маселеси деп айтышты. Анан баягы умура бөлүмү жооп берсе жакшыраак болот деп айтканбыз. Мен кийин сурап тактап, сиздерди мен өзүм кабыл алайын. Себеп дегенде мен баягы интернет булактарынан сураштырсам, Мунарбек деген жигит ошо сиз болот экенсиз. Негизи Алла ыраазы болсун. Бир туугандар. Биргеликте ушу элдин кызыкчылыгы үчүн, мекенибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кыла берели. Сиз туура айттыңыз, эки тарапты териштирип,
бул маалыматты топтоп коомго негизги туура маалыматты жеткирүү баардыгыбыздын милдетибиз. Ошонун катарында ушул ишти баягы бирөө сурабаса деле, талап кылбаса деле өзүңүз ушул мусулмандар кыйналбасын деген максатта ушу демилгени көтөрүп жүрөсүз. Аллахым ыраазы болсун.